Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. УКМК жөнүндө кино тартылып жатат. Кыргызстан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алып барган иши тууралуу тасма тартылууда. Тасманын режиссеру Бектемир Мамаюсупов 7 каналга билдиргендей, кино улуттук коопсуздук деп аталып, атайын кызмат демөөрчү болуп жатат. Тартуулар Бишкек шаарында жана Ысык Көл облусунда жүргүзүлүүдө. Тасма өлкөнүн эгемендүүлүктөн бүгүнкү күнгө чейинки тарыхый жолун камтыйт деп билдирди режиссер. Кинонун премьерасы күз айларына пландалган. Кумар оюндарына катышкан 16 аткаминер кызматтан кетти. Казакстандын башкы прокуратурасы Арал шаарында кумар оюндарына катышкан 24 аткаминер дисциплинардык жоопкерчиликке тартылып, алардын 16сы ээлеген кызматынан бошотулганын билдирди. Казак басылмалардын маалыматы боюнча кеп шаардык агемчиликтин мамлекеттик кирешилер департаментинин жана милициянын кызматкерлери жөнүндө болуп жатат. Алар букмекердик кеңселерге тыюу салынганына карабай акча коюп ойношкон. 2024 жылдын 9 сентябрынан тарта мамлекеттик кызматкерлердин кумар оюндарына жана букмекерлик оюндарына, анын ичинде онлайн катышуусу коррупцияга каршы шектөөлөрдү бузуу катары классификацияланган. Аларды кароонун жыйынтыгы менен 24 кызмат адамы дисциплинардык жоопкерчиликке тартылып, анын ичинен 16 кызмат адамы ээлеген кызматынан бошотулган деп айтылат прокуратуранын билдирүүсүндө. Акемчиликтин кызматкерлеринин бири оюн эсебин 34 миллион теңгеден ашырган. Өлкөдө тыюу салынгандан кийин дагы 1,7 миллион салып, 971 миң теңге уттуруп жиберген. Ал иштен бошотулду. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Милиция Эркиндик бульварындагы жаңы көчөттөрдү сындырган эр колду кармады. Бишкекте белгисиз жарандар Эркиндик бульварындагы жаңы көчөттөрдүн 28 түбүн сындырып кетишкен. Милиция күнөөлүүнү тапты. Ал 1997 жылы туулган жаран болуп чыкты. Ага карата бактарактарды жана бадалдарды мыйзамсыз кыюу беренеси менен кылмыш иши козголду. Кармалган жаран бул кадамын мас абалында жасагандыгын билдирди. Ага сот тарабынан эч жакка кетпөө тууралуу жазуу түрүндөгү баш коргоо чарасы танылган. Милиция кармалган жаран келтирилген зыяндын ордун толтура тургандыгын билдирди. Ташиевдин жыйынынан кийин ноокатты гүлдөтүү аракети башталды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан коюлган талаптардын негизинде Ош облусунун Ноокат шаарындагы бир катар кемчиликтер жоюлду. Мындай билдирүүсүн бүгүн 12 июлда мэрия билдирди. Ноокат шаарын кесип өткөн борбордук бөлүктө жайгашкан транспорттук айланма кесилиш жаңыланып, көрктөндүрүлдү. Тактап айтканда, айланпанын ички бөлүгү толук тазаланып, актоо сырдоо иштери жүргүзүлдү. Кооздук базалар орнотулуп, гүлдөр отургузулду. Жол белгилери жана кыймыл багыттоочу элементтер жаңыртылды деп белгиленди маалыматта. Ошондой эле жогоруда айтылган айланма кесилиштин ордуна заманбап көп функционалдуу өтмө куруу боюнча демилге көтөрүлүп, бул документтер мамлекеттик экспертизанын кароосуна жөнөтүлдү. Экспертизанын оң корутуусунан кийин өтмөктүү куруу иштери Транспорт министрлиги тарабынан ишке ашырылат. Айта кетсек, Камчыбек Ташиев Ош облусунун жетекчилерин чогултуп, жыйын өткөрүп, айрым жетекчилердин ишин сынга алган.
Ат баспайым деген жерин миң басат. Блогер жоругу үчүн милицияга жеткирилди. 7 июлда социалдык тармактарда мониторинг жүргүзүү учурунда Instagram баракчасынын активдүү колдонуучусу жарандар шаар ичинде катылган баалуу буюмдарды издеп чогулуп жатканы боюнча видео жарыялаган. Өзүн блогермин деп көрсөткөн жаран "Тапсаң сеники" деген оюн уюштурган. Бул видео жаштар арасында туура эмес таасир жаратып, инсандар аралык конфликттер же маданий карама-каршылыктарды алып келип, агрессияны жана сабырсыздыкты козгоп, кээ бир учурларда чыныгы кагылышууларга түрткү болуп, адамдын психикасына зыян келтириши мүмкүн деп билдирет Бишкек шаардык милиция. Аталган факты боюнча тергөө иштери башталып, жыйынтыгында 1993-жылы туулган жаран аныкталып, тергөө кызматына жеткирилди. Ал жаран менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, мындан ары коомчулукка терс таасирин тийгизген маалыматтарды социалдык тармактарга жарыя кылбоого убада берди. Блогер өткөн жылы декабрда эле милицияга жеткирилип, бул иштерди жасабай тургандыгын айткан. Эркин Европа Азаттык радиосу Казакстандын Тышкы иштер министрлигин сотко берди. 2025 жылдын 11 июлунда Эркин Европа Азаттык радиосу казак кызматтын 7 журналистине аккредитация берүүдөн баш тарткан үчүн Казакстандын Тышкы иштер министрлигинин Астанадагы административдик сотко берди. Коңшу өлкөнүн Тышкы иштер мекемеси 14 июнда массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамдын 30 беренесинин 4 бөлүгүн бузган деген жүйө менен 6 журналистке жана Астанадагы бюро башчысына аккредитация берүүдөн баш тарткан. Бирок Азаттык бул чечимди мыйзамсыз деп эсептеп, эл аралык укук менен баш мыйзам бузулганын белгилейт. Журналисттер аккредитация мөөнөтү бүтөрдөн 2 ай мурун документтерин тапшырган, бирок министрлик 2 ай ичинде жооп бербей, 4 айдан кийин гана билдирүү жөнөткөн. Эркин Европа Азаттык радиосу Казакстандын Тышкы иштер министрлиги убакытты негизсиз создуктуруп, журналисттердин укуктарын жана эркин медианын ишин чектеген деп санайт. Мындан тышкары бул акыркы 2 жылдагы министрликке каршы экинчи соттук иш. 2024 жылы да 36 журналистке аккредитация берилбей калганда редакция сотко кайрылган. Казакстанда 2024 жылдын декабрында аккредитациялоо эрежелери өзгөртүлүп, туруктуу аккредитация мөөнөтү 2 жылдан 1 жылга чейин кыскартылган. Убактылуу аккредитация 3 айга гана берилет. Эл аралык уюмдар, анын ичинде журналисттерди коргоо комитети жана чек арасыз кабарчылар бул өзгөрүүлөргө тынчсыздануусун билдирген. Казакстан сөз эркиндиги боюнча дүйнөлүк рейтингде 180 өлкөнүн ичинен 141-орунда турат. Ички иштер министрлиги милиция кызматкери сулата чапкан жарандын окуясы тууралуу түшүндүрмө берди. Ички иштер министрлиги Бишкекте милиция кызматкери сулата чапкан жарандын окуясына байланыштуу түшүндүрмө берди. Анда 10 июлда шаардагы Кулиев көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде мас абалындагы адамдар чыр чыгарып жатканы тууралуу даттануу түшкөнү, алар ошол жерге барган тартип коргоо кызматкерлерине баш ийбей жатканда күч колдонууга аргасыз болушканы айтылат. Окуя болгон жерге Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери дароо барган учурда бир нече жаран мас абалында коомдук тартипти бузуп, өтүп бара жаткан адамдарга асылып, ооз калгыс сөздөр менен сөгүнүп жатканы аныкталган. Алар кызматкерлердин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей каршылык көрсөткөн. Милиция кызматкерлеринин бири айланадагы адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында мыйзам чегинде белгисиз жарандын бирине күч колдонууга аргасыз болгон. Күч колдонууга мажбур болгон учурга байланыштуу ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматтык иликтөө жүргүзүп жатат деп жазылган маалыматта. Ички иштер министрлиги ал жарандын азыркы абалы тууралуу маалымат берген жок. Мунун алдында социалдык тармактарда милиция кызматкери көчөлөрдүн биринде машинанын жанындагы бир жаранды ээкке урганы, ал жаран ошол жерде сулап жатканы тартылган видеолор тараган жана бул талкуу жараткан. Булак Азаттык.